Менин атым Лаура. Бишкектеги сулуу салондордун биринде косметолог болуп, ушул кесипти аркалап жүрөм. Негизги өзүмдүн кесибим, жогорку билимим информатика багытындагы 5 жылдык окуу жайды бүткөм. Ушул косметолог кесибин мен азыр өзүм аябай кызыгып, курстардан окуп, Бишкектин алдыңкы окуу жайларынан окуп бүтүрдүм. Азыр дагы көптөгөн курстарга барып турабыз. Себеби деген бетке кам көрүү бул дагы өтө орчундуу маселе болуп эсептелинет. Азыркы бизде кыздарыбыздын бетиндеги болгон көйгөйлөрдү ушул косметологдордун жардамы менен чечсе болот. Мен ушул 5 жыл информатика багытында окуу жайды окуп бүтүргөндөн кийин азыркы учурда мага ал кесибимдин пайдасы балким тийип жаткандыр, бирок ушул косметолог окуусу жана ушул кесибим мага абдан жакты өзүмө. Анан азыркы жаштарга айта турган өзүмдүн сунушум ушу жакшылап ойлонуп, убакытты текке кетирбей, себеби эң эле кымбат бул биздин убакыт болуп эсептелинет. Анан жакшы өзүнүн кесиби боюнча же өзүнө жаккан ошол шыгы бар нерсеге окуп бүтүрүүсүн сунуштайм. Ал эми мен деле Бишкек гуманитардык экономикалык финансы кредитинде окугам. 5 жыл университетте өткөм. Убактымдын баары. Андан кийин экономика тармагында иштебей калдым. Визажист жолун тандап кеттим десем болот. Өзүм кызыкканым үчүн. Бишкектен эле бир күчтүү визажистке окугам биринчи жолу. Андан кийин иштеп, колумду үйрөткөндөн кийин уже чет жактарга чыгып баштагам, Казакстанга, Москвага, повышенияларга барып. Жолдошум бар, уже 8 жылдын жүзү болду турмуш курганыбызга. Мен жолдошум түрткү болду десем болот бул иштөөмдүн себебине. Негизи эле мен аябай боёнгонго кызыкчумун. Үйдө отуруп алып деле 2 баланын энесимин. Үйдө отуруп алып деле үйдөн боёнуп, туугандарыбызды боёп. Негизи мен эконом факультетине тапшырганын себеби өзүм кызыккан деле эмесмин. Өзүм кызыгуу менен тапшырган эмесмин. Анан жумуш кайсы жакта болот, банкта болот деп эле элдердин баары эконом факка тапшырса, мен дагы тапшырып алгам. Бирок кызыкпайт болчумун.